olasın. Qandaysın? Yaxshimi? Саламатсыздарбы, урматтуу оорукананын кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү эл журт. Мына иштегениңиздерге дагы 2 айдын жүзү болуп калды, 2 ай, 3 ай болуп калды. 3 айдан бери иштеп атасыздар. Ишиңиздер мен угуп атам, ийгиликтүү болуп атат. Элибизге, журтубузга чоң кызмат кылып атасыздар. Элибиздин ошо ден соолугу начарлап калган балдарыбыз ооруканаларга көп келип атат. Төрөй турган келин кыздарыбыз төрөт үйүнө көп келип атат. Мен кээде ойлоп калганда, эгерде ушуну биз курбасак, булар каяка барат эле деп жаман көбөйүп кетти го, Мурда каякта жүрүшкөн дейм да. Эми бул мамлекет ишкана болгондон кийин мамлекеттен каралып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы? Андан сырткары биз ошол мамлекет берген фонд зарплатанын негизинде дагы жардам берип атабыз фонддон, туурабы? Алып атасыңар? Ал мындай болот. Баягы ведомство кол коюп акча аласыңар го? Худду ошол размерде алышыңар керек кийинкисин дагы. Анан 1,5 азайтып, көбөйтүп кое албайт. Ананчы? Эгерде азайып кетсе, айткыла, эмне үчүн мен азайып калдым? Мамлекеттен мен мына 30 миң алсам, а бул жактан 25 миң болуп калды. Эмне үчүн деп талап койгон бар. Макулбу? Ошону жакшылап караңыздар. Андан сырткары эми көпчүлүк болгондон кийин, эл болгондон кийин ар түрдүү сөздөр айтыла берет экен, ар түрдүү нерсе боло берет экен. Кээ бирлер айтып атышат, оорукана жаңы болгону үчүнбү, чөтө жакшы карашпай атат дегендер дагы бар. Ошентип жазгандар дагы бар да. Жакшы карашпай атат. Биз барсак, бизди ошо карабай эле калтырып коюп, анан кийин өздөрү кетип калат экен дегендер дагы нерселер бар. Бирок ошол эле мезгилде бир көпчүлүк адамдар эң жакшы карап атат. Рахмат ушул ак халатчандарыбызга. Бизди өтө жакшы тейлеп атат дегендер андан көп. Бирок ошол жакшы нерсе деген нерсеге атыңыздар калсын да. Мен ушуну силерден суранамын. Суранып айтып кетем. Силерге талап кое албайм, силерди башка кыла албайм. Бирок силерден суранамын. Ушул жакшы атыбыз калсын. Колуңуздардан келишинче, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша чуркап иштеп бериңиздер, эл журтка, эл журт иштеп бериңиздер. Анан жетишпеген нерсеңер болсо айткыла. Медициналык жактан оборудование жетишпесе аны айткыла. Мен мына Кудайга шүгүр, Аллага миң калла шүгүр, колубузда келип турат бүгүнкү күндө. Мен баарын таа берем ушул больницага. Макулбу? Анан кийин башка хозяйство жакта жетпеген болсо аны айткыла, ага дагы жардам беребиз. Бүгүн дагы мына сиздердин урматыңыздарга биздин урматтуу аксакалдарыбыз, биздин агаларыбыз чогулуп ушу больницага жаңы машина берейли, скорый берейли деп келишипти. Силерге чоң рахмат. Ушул жерде эстеп, ушул жерде карап, колдойлу деп аракет кылганыңыздарга. Себеби бул биздин элибиздин, журтубуздун келечеги. Мына баардыгы ушул тырышып, ушинтип иштей берсек эле эл өзгөрөт, мамлекет өзгөрөт. Көрүп атасыңар өзгөрүүдө. Күнү түнү тыным жок. Күнү түнү ушинтип иштеп атабыз. Ушинтип эле иштей берсек өзгөрөт. Анан кээ бир айтат, койчу мен пол жууп аткандан эмне өзгөрмөгүлө деп. Жок. Ошо пол жууган адамдан баштап өзгөрөт. Пол жууган адам жакшы жууса, жакшы караса, антисанитария кылып алса, ошол жерде жанагыдай баардыгын сонун кылып мизилдетип турса, ошондон өзгөрө башталат. Ошондуктан силерге күч кубат берсин. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнү кече официалдуу түрдө урматтуу президент катышуусунда өткөздүк. Эми бизге көп эмелер келди, коноктор келди ар жак бер жактан. Силерге да келип көрүп кетсек эле канча мажалар, Укмуш таң калып атышат, эми ушундай болуп кетти. Өзүбүздүн кыргызстандыктар эле, мына Бишкектен келгендери бар, башка жактан келгендери бар, көрүп алышып, жаллап ушундай болуп кеттиби деп таң калып атышат. Бирок ал эмненин эсебинен болуп атат? Күнү түнү тынбай иштегендин эсебинен болуп атат. Мындан ары муну дагы көбөйтөбүз. Бизди баягы кыргыздарда ушундай го мактаган сайын мардаябыз дегендей. Бизди бир сыра мактап койду, эми мындан да күчтүүрөөк иштешибиз керек. Мына азыр жакын күндөрдө Жалал Абадта филармония курулат, Кудай кааласа, музей курулат, дворец спорта курулат,
Hazır mına keçe günü süйлöştük. Voleybol boyunca akademiya açayın dep atabız. Futbol akademiyası var. Boks akademiyası keçe açıldı. То есть балдарыбызга перспектива да, ушуну көргөн балдардын бардыгы эмнеге умтулат? Ийгиликке жеткенге умтулат. Туурабы? Шарт түзүп берейин ошого. Колубуздан келип турганда мамлекеттин башчысы ушуга тапшырма койгондо ушуну иштейли деген оюбуз. Ошондон рахмат сиздерге. Мен сиздерге бүгүн келип бир жолугуп кетейин деп келдим. Эгерде бир проблемалар болсо, жашырбаңыздар. Ушул жерде ар жак бер жактан келип иштеп атасыздар. Жергиликтүү иштеп атасыздар. Birinci adamga üy bülögü üy gerek. Men başından sizlerge o adamdı bergemin. Uşul yerde işlegenlerдің bardığının üy menen kamsız kılavızdı. Mamleket tarafına. Oşol nersedен sözümüzden kaytkan jokpuz. Muna Aybek, dağını aytам sizge. Şunu dayırdаңыз, bizden hakim turat bu yerde, rayondan hakimi turat. Diktin başçıları var o yerde? Var. Diktin başçıları turat. Rayon hakimi kim? Вот, Дикtin başçısı siz, туурабы? Облус боюнча. Мына, ушул кишилерге кайрылыңыздар. Ким кайрылып, силер берген список боюнча, Айбек, сен списокты бересиң. Анан кийин ала албай калсаңыздар, кыйынчылыктар болсо, анча-мынча жерлерин түздөп мен жардам берем. Сузакта үйлөр курулуп атат, Жалал-Абадта үйлөр курулуп атат, мына керек болсо Барпада дагы үйлөр курулуп атат. Жогорурактан келип иштей турган болсоңор, мына бул Октябрьский багыш кайсында? Кайгыра, Винсовхоздо. Ал жерде үйлөр курулуп атат. Мындан ары дагы жаңы үйлөр курулат. Мына азыр Жалал-Абадта жаңы үйлөр башталып атат дагы көптөгөн. То есть элдин баарын камсыз кылышыбыз керек да. Эгемендүүлүк алгандан бери, мына 30 жылдан ашык убакыттан бери ушу элди үй менен камсыз кылбай өтө көп проблема көбөйүп кеткен да. Балдарыбыз чоңоюп атат, кимдир бирөө 4 баласы болсо бирөөсүнө үй алып берет, үчөө үйсүз калды. Ушинтип көбөйүп отуруп, проблема көбөйүп кетти да. Ошондон ушуну чечип атабыз, акыры чекесин. Макулбу? Мындан арда чечебиз. Биз ар бир күнүбүз кылган эмгегибиз, ишибиз элибиздин проблемасын чечкенге багытталган. Биз ошого милдеттүүбүз. Мен мына сотрудниктерди ошого багыттаймын. Башка хозяйство иштерди ошого багыттайбыз. Hazır mına kurulup atkan жолдорду тияк-тияк мына бүгүндөн баштап кайра жумуш башталды. 2 күн майрамдадык жетет, Ошон үчүн урматтуу биздин медицина кызматкерлери айрыкча силерге кайрылып кетем. Силердин бүт мүмкүнчүлүгүңөрдү биз чечебиз. Айлык маселесин көтөрүлөт. Бир аз күттүрө силер өтө көпсүңөр да, медицинада адам көп иштейт да. Сразу көтөрө коюш кыйын экен да. Бирок президентибиз айткандай көтөрөбүз. Силердин мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз Кудай калса жакында. Бюджетибиз Кудайга шүгүр болуп калды. Мурдагыдай эмес. Эмне үчүн бюджет көбөйдү? Себеби талап тоноо мамлекетти. Мурдагыдай бюджетти талап тоноо деген жок, таптакыр токтоду. Мурда мамлекеттин байлыгын, мына алтындарын, кен байлыктарын жана башкаларды алып эле мамлекеттен 5-10 сом калат, өздөрү миллион долларлар сатып жүрүшкөн. Анын баары токтоду. Бүт бардык мамлекеттин кен байлыгы дагы, бардыгы элдин кызыкчылыгынан иштейт. Биз ушуну мындай катуу көзөмөлгө алдык бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн бюджетибиз көтөрүлдү. Мына былтыр эле мына 2025 жылга 700 миллиард тегерегинде бюджет кабыл алдык эле, кийинки жылга уже триллионго чыгабыз деген оюбуз бар. Бул деген өтө чоң акча. Ошон үчүн өзүңүздөрдү да караңыздар, ден соолугуңуздарды караңыздар, үй бүлөнү караңыздар, бала чаканы жакшылап өстүрүңүздөр. Мамлекеттердин катарындагы ошто тилектешпиз. Рахмат. Ошо сиздин кылып аткан эмгегиңизди бала ушу шорподо тузубуз болсун деп кичине болсо бир кочуп тастап коелдук. Рахмат. Ушу белекти тапшырып койгой. Рахмат. Келиңиз, алыңыздар. Ушул жерде канча эме иштейт, медработник? Всего 294. 300 деп коелер.
Kiçi medayım, orta medayım vıraçlarмен birigip жалпы ошо 300 деп коелу, 300 экен. Мына бардыгыңыздарга рахмат айтып, бул жигитке рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул жигит биздин белдүү балдарыбыз, белдүү жигиттерибиз ушундай жакшы иштер болуп отса чекеде карап турбайлы деп бир аз болсо дагы жардам берейин деп келип атышат. Рахмат, чоң рахмат. Ден соолуктуу болуңуз. Бир кол чаап коелу, катты. Anasıpları, ben videoda айтпадым, енді мұнан бияқа бардыңарға şu birden maşina alıp versen деп мечта дейді. Жылдың аяғына чейін жоқ дегенде bir 20-30 maşina өзі көргөн, жеке менчик. Bilesizler hazır memleketimizde özümüzün maşina çıkarıcı zavodlarımız işlep kaldı. Kaçan uşunday oldu hele. Maşinanı özümüz çıkarıp atabız. Men hurmatlı prezidentimizge barıp bugünkü joluguşunu al kişiге aytıp dep suranıp şu жылдын ayağına çeyin bir 20-30 maşina gelip bersek keyingi жылы berебиz üşüntüp oturup bardığın maşina olup bir proizbam var. Bir proizbam var. Men sizlerden ушундай катуу суранамын. Ушу келгендерден, больницага жаткандардан, оорулардын тууган уругунан тыйын албаңыздарчы, пожалуйста. Элеби? Просьба. Ушу эл айтсынчы, ушул жер таза жер, ушул жерде взятка албайт, ушул жерде элди кыйнабайт деп бир жакшы атак даңкыбыз чыксынчы. Элеби? Рахмат. Областың координаторының жалпы коллективтің разычылық хаты бар. İçinde бардык жакшы сөздөр жазылган. Бул өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, бул эки оорукананын салынышы менен биздин канчалаган энелерибизге балдарыбызга сонушат. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде 1632 бала төрөлдү, ачылган күндөн баштап. Балдар ооруканасында 190 балабыз хирургия бөлүмүндө жаткан, 174 операциялык жакшылык чекет. Жалпысынан 4000 bala kayırıldı, ambulatorda kanun minimumden aşırma jakın жардам берди, kalganına bu anda жардам берip çıkardı. Bizim hazırlığından öte. Rahmat. Mağa sıyılık vermeseniz dağın, başka vermeyin. Mağa en negizeli sizlerden жылуу sözünüzdür. Rahmat barınızlar. Gelin bata duanızı verin. Ya Allah. Amin. Elimizge cerimizge amançılık ver, tınççılık ver, bakıvat tirikçilik ver. Asmandan yerden geliyor belalardan sakta. Daima tınççılıklı ver bizge. Elimizde göp yerde soğuş dolu etmeyi var. Ya Allah'ım bizden yetekçilerimizge kamçımına sadırga amançılık ver, den soğuk ver. Özün kolda, özün korku al. Şulardan her daim derecesini kötür. Adalet işleti eldin alında 100. arık bu. Olmuyor. Bugün ruhsat verseler men şu akavaçanlar ösüret göçü olmayayım mı? Rahmat. Rahmat. Bular mı? Geciklerinde olur mu? Yakın. Sen benim çocuk. Bir, iki, üç. Rahmat. Tecrübe olun da. Aybek gel. Ulan çigitler koşup düştü. Gel. Жақсы болыпсың. Сол машина алып келіп беріпсіңдер, еме? Бұл машинаны беріп тапшырып берсеңдер, о? Мына сол машина екен. Тесті даже барға шұрқап іштеп тұрған ба? Ооба. Сол машина екен. Молодцы. Водительдер бар, а? Бар. Шunu alış керек. Өте жақсы болды. Чағып моменттерде кейін айдарсыз іштеп тапты. Болды. İşte. Var.
Елге иштеп турса эле болду. Ошол жакшы. Мен апам турат. Батыр кыздар жакшы карап, Кошумчалай кетчү нерсе бар бул жерде. Мисалы үчүн биз май айынан баштап 13-үндө ачылып, 15-инен бери уже бейтаптарды кабыл алып аткан болсок, биздин төрөт бөлүмүндө уже 2000ден ашык аялдар төрөп чыгып атат. Андан сырткары балдар ооруканасында өтө турган болсок, балдар ооруканасына бизге баягы амбулаторный кайрылуулар 4000ден ашуун болду. Анын ичинен жаткандар бар. Жатканы дагы 2000ден ашуун бейтаптарыбыз, балдарыбыз жатып, ушул жерден ден соолугун таап чыгып кетип атат буюрса. Бул ачылгандан бери область боюнча айта турган болсок, бул оорукана ачылгандан бери бизде статистика боюнча, башкасы боюнча дагы бизде сразу областтык ооруканада жана Сузактык ооруканасында, жакынкы биздин ооруканаларда сразу баягындай спад берди, разгрузка болду, азайды. Себеби областтык ооруканада, например, ошо төрөт үйүндө эле областта 140-дан 130-дан түшпөй калды эле. Батпай калышканда биздин аялдарчы. Азыр уже кыйла ылдый түштү. Азыр ошол цифралар түштү. Врачтарыбызга кыйла жеңил болуп калды буюрса. Себеби мурун бир ночко дежурство кылып чыккан, мисалы үчүн врачтар күнүгө 25-30дан кылып аялды төрөп чыктык, операцияга кирип чыктык деп кыйналып чыга турган болсо, буюрса кыйла азайып калды азыр.